бүгүнкү сиздер менен талкуулап жаткан негизги тема ушул жаштар жана сүйүү деген темада сүйлөшүп жатабыз. Сүйсө калат, баласы алат деген чын да. Сүйүп калабыз, балдар алышат. Өзүңүздүн кызыңызды 14 жашыңызда эч качан күйөөгө бербейсиз. Ата энең өтүп кетсе анан сени ким багат? Булардын денеси уже талап кылып атат сүйүүнү. Биз кыз жигит болуп 3 ай сүйлөштүк. 3 айдан кийин как раз күз келип калды. Күзүндө үйлөндүк. Кыздарга айтарым, гражданский бракта жашабасын, анан носки-паскысын жуубай эле койсун. Жаштарга айтарым, сүйүп, жакшы жигит менен, кыз менен жүрүшүңүздү каалайм. Кел эле жата калалы деген баланы анда бул күнүмдүк жүрүп атат деп кыздар ойлосо болот. 16 жашында сен жетилдиң, турмушка чык деп эле берип салдыңыз. Тапкан апырчаңды келип туруп, ушул багчаң деп тогот болсо, аны кимдин көңүлү калбасын айтчы айлана. Ата эне жашынан кармаш керек бала дегенди. Биз жогоруда сөз кылдык, 90-60-90 бар. Хотя бошолорду көрүп кичине моральдык эс аласың. Жакшы болсо аялың үйдү көчтө шашасың, жаман болсо аялың үйдөн чыгып качасың дейт. Анда жыйынтыктап берсеңиз. Тагдырына жараша болот да, өзүңөрдүн баскан турганыңарга жараша болот.